Ассаламу алейкум достор. Гули универсал каналына кош келдиңиздер. Подписация болуп, лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Бүгүн сиздер менен үй шартында оңой жасалуучу самсын жасайбыз. Өзүңүздөр каалаган фаршты жасап алсаңыздар болот. Мен эт, пияз жана май кошуп, койдун эти менен жасап алдым. Жана мурч калемпир, зиредин майдаланганынан 1 чайный ложка коштум. Жана суюк майдан кошуп, 1 чайный ложкада туз кошуп, аралаштырып даярдап алдым. Эми камырыбызды жасоону баштайбыз. 150 грамм сливочный майыбызды эритип алып, 200-250 граммдай un кошуп, жумшак камыр жасап алабыз. Ушундай жумшак камыр жасап алдык. Эми салфанга салып, четке коюп турабыз дагы. Калган 300 грамм унубузда 150 граммдай жылуу сууга 1 чайный ложкада туз кошуп, дагы жумшак камыр жасап алабыз. Эми тыныктырып 10-15 мүнөткө коюп коебуз. Андан кийин камырыбызды алып чыгып, биринчи майга журулган камырыбызды ушундай кылып шарикче кылып даярдап алабыз. Андан кийин экинчи камырыбызды бир аз жайып алабыз дагы. Ортосуна ушундай көргөнүңүздөрдөй кылып суала жасап алабыз. Андан кийин салфанга салып, дагы тыныктырып 10 мүнөт дагы коюп коебуз. Эми 10 мүнөттөн өткөн соң камырыбызды алып, бир аз un сеуип жайып алабыз. Мына ушундай кылып бир тегиз жайып алабыз. 1 сантиметрдей кылып. Андан кийин камырыбызды ушундай кылып ороп алабыз дагы. Ушундай бөлүктөргө бөлүп алабыз. 20-22 бөлүккө бөлүп алдым. Сиздер өзүңүздөр каалаган формада кылып бөлүп алсаңыздар болот. Эми камырыбызды бир тегиз жайып баштайбыз. Бир аз un сеуип, андан кийин өтө катуу баспай, четтерин жайганга аракет кылабыз. Баардыгын жайып даярдап алдым. Эми ушундай кылып фаршыбызды салып, самсыбызды түйүп баштайбыз.
180 градусда духовкабызды ысытып коебуз. Анан самсаларыбызды ушундай салып алып, үстүнө жумуртанын сарысы менен сүртүп 15-20 минутага бышырып алабыз. Үстүнө каалаган нерсеңиздерди себсеңиздер болот. Биздин самсаларыбыз бышып даяр болду. Өтө дандуу чыкты. Жакшы лайк басыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Кийинки видеолорго чейин. Ассаламу алейкум.